Бизден бир нерсе сурабай эле бир темада сүйлөп калса бирөө, жок аландай эмес, бул мындай болот деп айтабыз да. Көрдүңүзбү? Жок, уктум да деп коебуз. Алланын диндарларга, динди бекем кармап Аллахка таянгандарга Алланын канча жардам болоруну билишсин үчүн. Кайсы тамак үйдө аз бышса, ошону сагынасың да, ошол жакшы сезиле берет экен да. Бирок уламалар айтат, эң жакшы тамак бир канча сыфаттарга ээ болуш керек. Биринчиси, кээ биркилер байкап калды, кээ бир мындай акыл жүгүртсө көп убакыт тургандай сезилет да качы. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва кадалика ба'аснахум лиятасаалу байнахум. Qala qailun minhum kam labistum. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. Kaf surasını okup жатканбыз. Үңкүргө кирип, үңкүр ээлери үңкүрдө болгондон кийин кээ бир муфассирлердин айтышына караганда, муфассирлердин айтуусуна караганда 309 жыл Аллах уктатып койду. 309 жыл уктагандан кийин Аллах аларды ойготту. Ошол ойгонгон абалы. Жана ошондой ойготтук аларды сурашышсын үчүн бири-биринен. Айтты бирөөсү алардын канча болдуңар? Айтышты болдук бир күн же жарым күн. Айтышты кээ биркилери Роббиңер билүүчүрөөк канча болгонуңарды. Аллах айтып атат, жана ошондой аларды ойготтук дейт. Аллах Таала аларды үңкүрдө көптөгөн жылдар бою уктатып койду. Бул Алланын кудурети. Ошол уктап жаткан убакытта адам өзү аябай катуу уктаса бир күн уктайт. Алар 309 жыл уктады да. Жана ошол уйкуда тырмактар өскөн жок. Чачтары өскөн жок, курсактары ачкан жок. Топурак аларды жеп чирип кеткен жок, кийимдери эскирмек түгүл, чаң да болгон жок да. Алла ушундай кудуреттүү зат, дал ошондой сактап койгондой буларды кайра ойготту. Бир-биринен сурашып билишсин. Эмнени? Алланын кудуретини көрүшсүн. Булар канча болгонун билгенден кийин, канча убакыт өтүп кеткенин көргөндөн кийин Алланын диндарларга, динди бекем кармап Аллахка таянгандарга Алланын канча жардам болоруну билишсин үчүн. Ошондо алардын бирөөсү айтты. Муфассирлер жазыптыр, эң илимдүүсү же болбосо ошолордун ичинен башчысы. Канча болдуңар деп. Десе карап туруп кээ биркилери өзүнүн кийимин карайт, башкаларды карайт, акыбалын караса жакшы эле экен. Булар эрте менен кирген мезгилде, эрте менен киришкен, ойгонгон мезгилинде кечке жуук болуп кеч кирип калган мезгил экен. Айтышты бир күн болуптур, эрте менен киргенбиз, мына кеч кириптир деди. Десе анан мындай байкап карап көрсө күн бата элек экен, күн жогору эле көрүнүп турат. Айтты, анда жарым күн уктаппыз. Эрте менен иширөөктөн кийин кирген болсок, мына азыр эми кеч кирип калыптыр, күн бата элек, жарым күн экен деди. Кээ биркилери жарым күн деди, кээ биркилери бир күн деди. Бул жалган болуп саналбайт. Чындап эле 309 жыл уктап калышты. Бирок канча болдуңар десе, өздөрүнүн ойлору менен, сырткы далил менен карап туруп айткандыктан бул жалган эмес. Караңыз, бир сырттан бир оюңузга, бир сырткы далил менен карап туруп, жаратылыш туурасында сүйлөсөңүз жалган болбойт да. Асмандагы айды карап туруп, бир аз ойлоп туруп, 9 болуп калыптыр, 10 болуп калыптыр деп мындай айтсаңыз, бул жалган эмес. Сиздин оюңузда ошондой. Сиз аны так биле албайсыз. Сизден эч ким эртең сурабайт кыяматта, неге сен ошондо билбей туруп 9 деп айттың дебейт. Бирок башка адамдар туурасында тактабай туруп сурасаңыз, анда жооп бересиз кыяматта. Баланчы ушундай жаман иш кылып койду экен, чото ушинтип ойлоп жатам десе, сырттан оюңузда бир нерсеге далил кылсаңыз дагы кыяматта эмне үчүн дейт. Себеп сурай турган бар да. Сен неге мен туурамда жаман ойлодуң депчи. Эгер асмандагы ай туурасында бир ой кылып ката болуп калса, ай айтпайт экен эртең кыяматта. Неге мен 10 болуп турсам, сен 9 деп айттың дебейт экен да. Ошол үчүн адамдар туурасында сүйлөгөндө тактап туруп сүйлөш керек экен. Ал эми башка бир жаратылыштагы башка бир нерсе туурасында сүйлөгөнүңдө
bir dalillerге таянып оюңду айтсаң, бул жалган болбойт. Ошондо айтышты, Роббиңер жакшы билет деп. Кээ биркилер байкап калды, кээ бир мындай акыл жүгүртсө, көп убакыт тургандай сезилет да качы. Адам бир күндө мынча уктабайт эле, өтө көп болуп калгандай сезип, анан айтты, Роббиңер жакшы билет, эми канча күн турганыбызды Роббибизге тапшыралы дейт. Уламалар ушул аяттан айтат, кайсыл иштин чындыгыны, акыйкатыны көрүп туруп билбесең, күбө болбосоң, тактай албасаң, анда Аллах билет деген жакшы болот, мына ушул адеп болот. Ошол үчүн сахаба радияллаху анхумдардын адаты ушул эле. Пайгамбар эсен бир нерсени сураса, Аллах жана Аллахтын элчиси билет отура берет эле да. А бизден бир нерсе сурабай эле бир темада сүйлөп калса бирөө, жок аландай эмес, бул мындай болот деп айтабыз да. Көрдүңбү, жок уктум да деп коебуз. Жок, сен уктуңбу, жок мен ойлойм да ошентип деп коебуз да. Бизден суралбай эле турган маселени башка бир темага кирип алып баштайбыз. Ал туурасында оюбуз да жок. Ал туурасында күбө да болгон эмеспиз. Бирок баягы ал окуяны уккан да жокпуз, көргөн да жокпуз. Бирок оюбузду айта берет экенбиз да. Ошол үчүн адам кыяматтагы эсеп китептерден сак болушту кааласа, анда билбеген маселелерди Аллах билет деш керек экен. Аллах билет деген сөз бул эң жакшы жооп болуп саналат экен да. Ошондо айтты, канча болгонуңарды Аллах, Роббиңер жакшы билет. Биздин маселебиз эмне? Канча күн жаттык, аны биздин проблема эмес. Биздин маселебиз эмне? Курсагач ошонтой кылыш керек. Айтты, фабаасу ахадакум, жөнөткүлө бирөөңөрдү бул күмүш тыйындар менен шаарга карасын, кайсы тамак жакшыраак, алып келсин андан рызкы. Айтты, эми канча күн турду, аны такташтын маселеси жок. Эртең менен киргенбиз, анан кийин аз кеч болуп калды, мына жарым күн болду, жок, бир күн болду деп талаштын кажети жок. Талашпай эле аны билбей калсаң зыян эмес да. Кээ бир илимдер бар, аны билсең акылдуу да болуп кетпейсиң, билимдүү да болуп кетпейсиң, жашоодо анын пайдасы жок. Аны билбей калсаң зыяны дагы жок да. Билбей калсаң зыяны жок. Алыскы галактикадагы жайгашкан жылдыздардын санын билбесең зыяны жок. Билип алсаң пайдасы жок. Аны билип алдың, не болду? Алыскы галактикада жайгашкан жылдыздардын жарыктыгы жерге 4 жылда келет. Ал 4 жыл деген жарык ылдамдыгы менен. Бул чынбы же жалганбы? Муну билбей калсаң зыян эмес, билип алсаң пайдасы жок да. Ошол үчүн андай маселелерди талашпай керектүү маселеге өтүш керек экен да. Бизге керек эмне десе, кереги маселе мындай кыла дейт. Бирөөңөрдү жөнөткүлө бул дирхамдар менен шаарга карасын барып базардан, кайсы тамак жакшыраак. Ошодон бизге рызык алып келсин. Жакшы тамак кайсы? Жакшы тамак дегенде ар бир адам өзү сүйгөн бир тамакты айтат экен да. Үйдө азыраак бышкан тамакты жакшы тамак деп айтат экен да. Бирөөдүн үйүндө торт азыраак болуп калса айтат экен, торт дейт экен. Бирөөдүн үйүндө шашлык экен. Бирөөнүн үйүндө дагы бир нерсе болот, түрдүү, бирөөнүн үйүндө манты болот. Эмне үчүн? Кайсы тамак үйдө аз бышса, ошону сагынасың да, ошол жакшы сезиле берет экен да. А бирок уламалар айтат, эң жакшы тамак бир канча сыфаттарга ээ болуш керек. Биринчиси, эң зарылы ал адал болуш керек да. Таттуу тамак деп эле, же болбосо баягы сейрек кездешкен тамак деп алып жеп алды. Азыр жаңы чыккан тамактар бар экен го, баягы роллду дагы суши, ушундай бир нерселер бар экен го. Адалбы, арамбы? Такталганбы? Күрүч менен балык, туура күрүч менен барып бар. Сыртындагы кабык эмне, ал башка эмне? Эң жакшы тамак бул адал болгон тамак экен да. Сиз анын адал экендигине көзүңүз жеткен, такталган болуш керек экен да. Адал деп айтышып жатат го деп эле жей берсе, бул такыбалыкка жатпай калат да. Ошондон эң биринчи жакшы тамактын адал деген сыфаты болуш керек. Адал деген сыфатынан кийинки турган сыфаты ошол тамак арзаныраак болуш керек. Сиздин курсаңыз тоюш үчүн мусорга айлана турган нерсе ал азыр. Ал үчүн кымбат акчаны кетирбестен арзан эле жеңиз.
арзаныраак болушу керек экен да. Мисалы базарга барсаңыз эки түрдүү соода кыла турган жайлар бар. Экөөндө бир эле буюм турат, бир эле нерсе турат, бирок тиги дүкөндүн ичинде өтө кымбат, базарда арзан турат да. Кимиси акылдуу, ошол буюмду базардан арзан алганбы же дүкөндөн кымбат алганбы? Базардан арзан алган акылдуу дейт. Анан эмнеге дүкөндөн кымбат алат барып? Себеби дүкөндөн кымбат алган бул жакшынын катарына кирбей калат. Эмне үчүн? Сизди исрафка алып барды да. Ошол үчүн жакшы тамактын экинчи сыфаты ал арзан болгону жакшы экен. Оңой табылганы жакшы экен да. Үчүнчү сыфаты адамга жагымдуу болуш керек да. Мына ушул 3 сыфат тең нанда бар экен да. Карасаңыз, арам дей албайсың да нандычы. Бул арам экен десең деле будайды арам дей албайсың да. Базарда бышырылган, эт кошулган тамактарда адал деш үчүн далил керек да. Нанды арам деш үчүн далил керек. Бул уурулук кылган же болбосо мындай кылган, тигиндей кылган далилдей албасаң адал. Ошондой эле эң оңой табылат экен. Арзан экен. Адамга жагымдуу экен. Жагымдуу экендигинин далили ушул. Жей берсеңиз эч качан көңүлүңүз калбайт экен да. Кеңиздер бол, эгер ушуга макул болбосоңуздар, 3 күн катар торт жеңиздер. 4-күнү күнү көргүңүз келбей калат. Аябай жакшы, даамдуу нерсе го. Бирок аны кээде жеш керек да. Адамга ал жагымдуу эмес, кээде керек болгондо жеп тура турган нерсе экен. Ошондуктан ушул 3 сыфат тең адал, арзан, анан адамга жагымдуу, көңүлүн калтырбаган нерсе бул тамактардан нанда табылат. Жашоодо эң негизги нерсе бул нан, тамак. Шорбо, куурдак, башкалар ошол нанды ошого ороп, нанды малып, нанды өткөрүш үчүн негизги нерсе да. Ошол үчүн айтат го, бизде нанды дагы нан менен жейбиз депчи. Баягы нан жеш үчүн борсокко кошуп жейбиз. Ошол үчүн эң негизги тамак бул нан. Ошол нанды баягы эптеп жеп алыш үчүн жалгыз өзүн жеш бир аз кыйын болот. Кээ бирлер пияз кошуп жейт, кээ бирлер дагы бир нерсе, кээ бирлер туз кошуп жейт. Эптеп нанды жеп алсак болот экен да. Анан жагымдуу экен, эч качан көңүлүң калбайт экен. Ал эми ичимдиктерден суу менен чай экен да. Көңүлүң калбайт экен. Башка суусундуктарды бир аз көбүрөөк ичкенден кийин көңүлүң калат. Башкасын ичейинчи, кече эле муну ичтим деп жактырбай калат келсин. Ошонон барып алып келсин деди. Валяталаттаф. Жашынып барсын, байкатпасын деди. Вала юширанна бикум ахадан, байкатпасын силерди бирөөгө. Баратканда, шаарга кирип жатканда, тамак алып жатканда бирөө биз муну таанып алып, андан сурап каякта жүрөсүңөр деп, анан бизди таап албасын деди. Бирөөгө колго түшүп калсаң айтпа дегендей кылды. Ошол үчүн жашынып баргының, байкатпагының деди. Бир тамак алып келишке ушунча маселе кылып атат да, караңыздар. Ошол үчүн диндарларга оңой эмес. Айтат: "Иннахум iyadharu alaykum yarjumukum". Эгерде алар ошол жанагы базардагылар билип калып, падышага жетип калып булардын тирүү экендиги билип калса силерди өлтүрүп салат. Таш менен уруп өлтүрүп салат, ражим кылып салат. Же yu'idukum fi millatihim, баягы ширк диниге кайтарышат. Валан туфлиху идан абада, эч качан ийгиликке жетпейсиңер анда деди. Эгер алардын баягы адашкан, туура эмес, бутка сыйынган диниге мажбурлап коркутат, сен ага кирип кетсең эми эч качан ийгиликке жетпейсиң. Бул дүйнөдө да кор болосуң, ахиретте да кор болосуң түбөлүктүү дейт. Ушул жерден Кази рахматулла алейх мынтип айткан экен да. Динин сактаймын деген диндар инсандарга эки эң чоң сыноо ушул эки сыноо экен. Же анын көзүнө өлүм көрүнөт, же динден кайтуу көрүнөт дейт да. Динден кайтуу жеңил көрүнгөнү менен көзүңө кайтып кетсең бул дүйнөдө да кор кылат Аллах, ахиретте да кор кылат экен да. Эгерде өлүмдү тандай берсең Аллах Таала зор кылат экен. Ошол үчүн пайгамбарларга келген, улуу аалымдарга келген ушундай сыноо болгон да. Муса алейхиссалату вассаламга ушундай сыноо келди. Улуу аалымдарга ушундай сыноолор келди. Же динди таштайсың, же өлөсүң деди. Эгер динди таштай турган болсо, эч качан ийгиликке жетпейт. Өлүмдү тандасаң, баары өлөсүң. Баары бир өлөсүң. Эгер баягы корккон
өлümдөн адамды куткарбайт, бар өлөсүң. Ошондуктан эгер өлүмдү бирөө сага мажбурлап калса, макул, динди саткандан көрө, динсиз болуп, капыр болуп дозокко калгандан көрө, диндар болуп өлүп кеткен бул дүйнөдө да кадыр барып берет, акыретте да кадыр барып берет. Имам Ахмад рахматуллахи алейхи, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи качан аларды зынданга камап, салгылап өлтүрүп, ушул айткан маселеңден кайтасың деген күндө не кылды? Мен маселеден кайта албаймын, бирок өлтүрсөңөр өлтүргүлө деди. Чапкылап жатып өлтүрдү, даражасы көтөрүлүп кетти. Дүйнөнүн 1/3 бөлүгү Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мазхабы ошону ээрчит. Имам Ахмад рахматуллахи алейхинин иштери, мазхабы бар, бүт үммөт аны ээрчит. Демек эмне болду? Алар ошол мезгилде ушул коркунучтар менен сыналды. Алар динди бузгандан көрө, адамдарды туура эмес жолго баштап, аларды дозокко кетиргенден көрө, мен жанымды Аллага тапшырайын деди эле, Аллах бул дүйнөдө кадыр барк берип салды да. Эми акыретте кадыр баркты Аллах Таала жаннат берет. Ошондон урматтуу бир туугандар, эң диндеги алдыңкы адамдарга ушундай чоң сыноолор келген экен. Аллах Таала баарыбызды динге бекем амал кылган инсандардан кылган.